Кантип чечесиздер? Ушу жеринен карап туруп чечебиз деп атпайбы? Буга чейин эмнеге караган жоксуздар? Сиздер карасаңыздар эле чечилебиз эле. Аракет кылабыз чечкенге. Ошо буга чейин эмнеге карабадыңыздар? Чечкенге аракет кылабыз дедим бе? Катты канча жолу жазыптыр сиздерге? Кат жок дедим бе? Бүгүнкү күндө балык чарба керек. Элдер өлөсүн, балыктар андан кете берсин да жашап. Элдер өлөсүн, жылына бирден экиден бала өлсүн. Көйгөй жаралып атат. 20 жылдан бери адамдар ошол балык чарба менен алышып келатыптыр. Балдар өлүп атат. Бул көйгөйдү дагы бир жолу айтып атам сизге. Эл өзү чечеби? Жергиликтүү бийлик чечеби? Же жогорку кеңеш чечеби? Жергиликтүү бийлик чечебиз буюрса. Ким чечет? Сиздер? Биз буюрса Аламединский губернатор менен чогуу чечебиз Аламединский. Качан буйруйт ошол? Буйруганы качан болот? 6-күнү жолугалбы? Биз сизге так суроо берип атабыз. Мен сизге жооп бердим. Мен сизге отчет бербейм да. Мен канча келишимди жокко чыгардым да. Беришиңиз керек сиз. Эмнеге мен сизге? Сиз кимсиз? Мен сизге бергенде отчетту. Мамлекеттик кызматкер ал ар бир отуруму протоколдошуш керек да. Кана протоколуңуздар? Протокол жок. Эл келет экен, айтат экен, кетет экен ошол бойдон. Могу жерге азыр өзүңүздүн аты жөнүңүздү баардык эжелерин колдоруп койсоңуздар, бул протоколго тиркелет. Протоколдун өзү кана? Протоколду азыр видео материалдан чыгарып протокол жазабыз азыр. Кайсы видео материалдан? Сиздерден алсак болобу видеону? Биздин видеодон алып протокол түзөйүн деп атасыңарбы? Айланасын эмнеге тоспой атасыздар? Мындай курчабай, коопсуздук маселесин карабай атасыздар. Сууга түшүүгө болбойт. Кызыктарда эмес да кеп. Аны деген көлдөрдү көрүп атасыз. Ал көлдөрдү тозгонго деле акча керек да. Балдардын өлүмү сиздерге мындай эме болуп атабы, мына оюнчук болуп атабы кандай? Бизге кайдыгер, биз андай өлүмдөргө кайдыгер мамиле караган жокпуз. Силер дагы бирөөнүн жамандыгы менен, бирөөнүн мондай иштери менен пиар кылбагыла. Мына көрөрмандар Өзү атайын кайрылдык. 4-5 жолу кайрылуу болгон. Жыйынтык чыкпагандан биз айла жок. Мына Улукбек байке мырзага кайрылып атабыз биз. Мына жөндөн жолу кайрылган жокпуз. Пиар сияз бизге керек эмес. Биз карапайым адамбыз. Мына балдарыбыз мотуп жабыртып атат. Мен балам 2 балам чөгүп кетейин деди. Ошол жерден баары өзүм кармап калдым. Майласкарович, сиз Айыл чарба министрлигинин орун басары катары айтыңызчы. Ал жер инвентаризация болду беле? Инвентаризация балык чарбасы боюнча болгон болбогона директор өзү жооп берсин. 1,5 жашар 2ге чыкпаган баласы ойноп эле бир пас эле барып туруп эле көлгө түшүп кеткен да калкып калган. Ал ойноп жүрөт деп издеп жүрө берген. Биз айтып атабыз. Биз балык чарбаңардан дагы, силерден дагы, силердин креслоңордон дагы адам өмүрү кымбат деп атабыз. Кымбат. Балдардын өмүрү кымбат деп атабыз. Мына ушуну чечүү үчүн силер отурасыңар ушул жерде. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр 1-Май районунун акимиятына келдик. Жогорудагы көйгөйдү эл чечеби же аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийлик чечеби же мыйзам чыгаруучу орган бийлик чечеби деп ушул суроого мындай алгылыктуу жооп ала албай атабыз. Азыр эми акимият кандай бул боюнча жооп берет, эмне деп жооп берет, жүрүңүздөр азыр ичинен көрөбүз. Ибраимович, сиз акимдин 1-Май районунун 1-орун басары. Биздин аты жөнүбүз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу, эркек журналистпиз.
Мурасордо жаңы конушунда эмне болуп аткандыгы тууралуу маалыматыңыз барбы? Кайсы направление жакта? Жалпы эле элдин жашоосу кандай болуп аткандыгын. Ушуну айтпайсызбы? Жергиликтүү бийликтин мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттемелерин так аткарып атам деп эсептейсиздерби? Жок, ошо кайсы направление? Сиз так эле суроо бербейсизби? Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Ал жердеги жашоочулар сиздерге кайрылгандыгы тууралуу маалыматыңыз барбы? Эмне маселе боюнча? Көйгөйлөр боюнча. Мен сизге дагы бир маалымат иретинде айтып кетейин. Мен экономика, финанс тармагын карайм да. Жок, общий жалпы маалымат бар. Точечный десеңиз, адистерди же бөлүм башчыларын чакыралы, башка бөлүм боюнча болсо, маселе болсо. Маселе мындай болуп атат. Мына бул жакта жашоочулар ошол Мурасордон кайрыла берип айтпаган чиновниги какпаган эшиги калбаптыр. Эмне маселе? Бүгүнкү күндө адам өмүрү, анын ичинде балдардын өмүрүнө коркунуч жаралган, балдардын өмүрүн алган окуялар байма-бай болуп, окуя болгон маалыматыбыз бар. Ошол боюнча эмне чара көрдүңүздөр? Азыркы тапта бүгүн 4-күнбү, 6-күнү Чүй областынын губернатору жана Чүй областынын Аламүдүн районунун акимияты менен көчмө жыйын болот ошол жерде. Аны качан айтты? Балдар азыр айтты мага. Качан болот экен ал? 6-күнү. Кайсы 6-күнү? Ушул 6-күнү. Туура эмес айтып коюп тургандай. Келерки 6-күнү. Келерки, Биз барып келдик. мен азыр эле кирип келип сизге жолугуп бардым да. Ооба. Ошол маалымат, ушул маселе боюнча дегенден ушундай жыйын болот, ошол жерде чечилет деди да мага. Райым Ибраимович, айтсаңыз, балдардын өмүрүн алган окуялар боюнча 1-Май районунун акимияты кандай чара көрдү, эмне иштерди жүргүздү? Балдардын өмүрү эмес, ар бир жараныбыздын өмүрү бизге кымбат. Акча менен өмүрдү баалаган болбойт. Бул жаатында жумуштар болуп атат. Бул тармак боюнча соц зам иш алып барат. Бул жерде тармак көп да. Келиңиз. Например, больницалар менен иштейбиз. Эне бала тармагы бар. Көп тармакта. Аны мен суроо берсем болобу? Азыр. Бул жаңы конуш кайсы мамлекеттик администрацияга карайт? Конуш бизге карайт, 1-Май. 1-Май районунун администрациясына. Тегереги Чүй да, бул анклав да. Өзүңүздөр бар. Сиз барып көрдүңүз да. Баргансызбы сиз айка? Баргам. Тегерек четинде көлдөрдү көргөнсүзбү? Көргөм. Кирип баратканда эле туруп атпайбы. Ал көйгөйдү чечүү үчүн эмне иштерди жүргүздүңүздөр? Көлдөр боюнчабы? Көлдөр боюнча ал деген арендага берилип кеткен жерлер Чүйдүн. Биз эми в рамках своего эле полномочий иштейбиз да. Өзүбүздүн административный территориябыз бар. Ошол боюнча иштейбиз. Бала мына 25 күн мурда 5 жаштагы бала сууга чөгүп каза болду ошол жерде муздан. Сиздер администрация
1 май району эмне иш кылдыңыздар? Бул боюнча азырынча маалыматым жок, мен сизге айтпадым да. Ким билет? Бизге тактап туруп сиздерге өзүнчө маалымат берели. Жок, бул эми эмнеси бул? Окуя болду да, билесиз да. Окуя болду, мен сизге айтпадым, мен финансовый блокту карайм депчи. А ким карайт бул тармакты? Эми 1-орун-басар болгондон кийин сиз жалпы караш тиешелүү. Ар бирөөбүздүн милдетибиз бар да. Сиз ал жакты карабайсызбы? Милдеттемелерибиз бар. Мен ал жакты карабайм. 1-орун-басар деген бул аким жокто аким деген сөз да. Анан аким бир жака кетсе, иш сапар менен. Сиз менин ал тармакты карабайм, мага тиешеси жок деп отурасыз. Жок, мен сизге айтып атпайм, азыр маалымат чогултуп туруп берейин. Ким бул жакта кызматкерлер айтып берелби? Азыр биз чогултуп берели, мен сиз мени эшиктин астынан кармап алдыңыз, туурабы? Мен 5 мүнөт сурайын, андан кийин аны сизге кайра күтүп тура алам да. Эмне чаралар көрүлүп тур ошону? Соцотделден, ЖКХдан сурачы. Маалымат берилечи. Ошол конуштун тегерегинде жалпы канча көлмө бар? Маалыматым жок экен. Бир нече. Булар чүйгө карайт деген мен баргандачы. Чүйгө карайт, анан бир көлмөдө ушу балык чарбасы бар деп атканда. Бул арендада чүй берген депчи. Чүй областын Сокул. Ким тарабынан арендада экен? Мага элдер айткан да ушул маалыматтычы. Кирип баратканда бул эмне десем, бул бизге карабайт. Бул чүйдүкү деп. Сиз элден маалымат алып атсаңыз, элден ошол жерде кызматкерлерден, ошо айылда жашагандардан. Менчик ээлери кимдер экен анын? Билбейт экенмин. Билген ким бар азыр мындай? Жок, менчик ээсин биз кантип билебиз? Ал Аламидин берип атса. Сиз Аламидинден сурап көрдүңүз беле ушул маалыматты? Биз таба албай келатабыз. Аламидинде билген киши жок экен азыр. Жок, эми Аламидинде бул эми секретный информация эмес болуш керек ал. Аренда секретность деген бар да, эми ар бир документ экен алар. Кимге бергенин билбейт экен. Эми мен баа бере албайм ага. Кандай кызматкер айтканын. Реестр деген бар да. Көйгөй эмне экенин билесизби өзү? Көйгөй эми түшүнүп атам мен. Эмне көйгөй болуп атат? Биздин эл, тегерек, чүйдүкү, көлмөлөр. Конечно, кырсык болуптур. Аны если туугандар бар болсо терең мен да кайгыруу менен көңүл айтам сиздерге. Ушугачы мындай. Эми сизди айыптабайм, бирок ушул балдардын өлүмүнө түздөн түз Бишкек мэриясы, анын ичинде акимият сиздер күнөөлүүсүздөр, ошону билесиздерби? Эмне себептен? Мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттик жергиликтүү бийликтин милдеттемелери так жазылып турат ошондо. Алардын коопсуздугу, алардын социалдык маселелерин чечүүсү, алардын өмүрүнө коркунуч жаратып аткан жагдайларда алдын алып иш алып баруусу, бул сиздердин колуңуздардагы ишпи? Чечилип атат да. Москва не сразу строилась дейт го. Кантип чечесиздер макуланда? Азыр мына садик жок эле, садик салып атабыз. Мына садик салынып калса көп бала көчөдө жүрбөйт да. Туурабы, каралат. Ата-энеси иштейт, бияка пар кетет. Балам сууга түшүп кетти деп издебейт. Демек бала бакчаны куруп бербегендигиңиздер конечно жоопкерчилик болуп атабы? Жоопкерчилик бар, аны сезебиз. Азыр эми мындай кылалы. Баягы эле баардыгы эле акча маселесине барып такалат да. Бул деген шаарды өзүңүз деле көрүп атасыз да, канча километр алыстыкта. Бирок азыртадан салынып атат. Эң чоң мектеп. Азыр сиздер качан бергенсиздер аны? Ким тарабынан берилген? Мен дайыр жолго айтылып кетейин. Ал биз балык чарбан эмес. Биз азыр жаңы конуштардын ээлерин айтып атабыз. Ким тараптан берилген жер? Ал менин билишимче 4 район тең берген. Распределение квота менен да. Ар бир райондун токтому бар. Бишкек шаарынын квота менен бөлүнүп берилген. Сиздер бергенсиздерби? Бергенбиз да, албетте. Конуш катары. Конуш катары ал жерде генплан боюнча бөлүнгөн участоктор, квота менен ар бир районго бөлүнгөн. Анан ар бир район бөлүп берген да. Менин азыр маалыматым боюнча азыр тактап берейин муну да. Кажется, 2005 эжеке? 2005, э? 2006. Сиздер кайсы райондун токтому? Первомайский. Первомайский, э? Ленинскийдики да барбы токтомдор?
Аралаш Ошону, кээ аралаш да, кээ бар. бар. Квота менен бир. Эл басып алган эмеспи ал жерди? Андай маалыматым жок. Мыйзамдуу мамлекет берген. Конечно, госакт берип токтом алып кызыл китеп алгансыздар, туурабы? Медиктерге, мугалимдерге, милиционерлерге. Мына ушул эл канча? 2005-жылдан баштап канча жыл болуп атат азыр? 2024. 19 жыл болуп калды. 20 жыл. Дээрлик мына 20 жыл болуп атат да. 2005 болгондо дээрлик 20 жыл мына. 20 жыл ошончо жашоочунун көйгөйү 20 жылдан бери адамдардын түйшүгү ошол балык чарба экен. 20 жылдан бери ушул акыбалга түрткөн 1-Май районунун акимияты, анан жергиликтүү бийлик болуп атат да, башка. Сиздер эмне үчүн ушундай проблемага кириптер кылып адамдарды? Ошол тегерегин чети саз болуп, көлчүк болуп атса, эмнеге ошол жерден бердиңиздер? Бергенден кийин эми же балык чарбаны, же элди мындай маселесин чечиш керек эле. Ал жерден бери ошо 20 жылдан бери канча бала өлдү ал жерден? Мен билишимче 4-5 бала каза болду, байке. Бир эженин баласы туалетке түшүп кеткен. Туалет ичи сууда, жана көлдүн суусу тээп, ошо туалетти ошонто аягы сүйүк болгон үчүн жана бала түшүп эле МЧСтер барганча эле өзлөрү чыгарганча эле каза болуп калган жана балачы. А негизи туалетти может жана турак болсо бала аман калат беле. Анан бул эженин баласы каза болду. 2 жылдын жүзү болуп атат. Ошондо деле кайрылган экен. Кайрылса ал ошо эме деп болгон экен да. Короче, жана балыктын немесинен коркуп турса. 10 человек искали, и МВД вместе. Через сутки было найдено тело и передано. Масалиевдин жеринде Азыр мына кылалы. Эми жана суроого жооп ала албайлыбы? Эмне чара көрүлдү? Ошо бала каза болуптур. Сиздер эмне иш кылдыңыздар ошол боюнча? Мо 1 айдын жүзү болуп элек го Алихан. Жа издегенде азыр мага адистер айтты, 200дөй кызматкер тартылып, издегенге жардам берип, 1 суткадан кийин табылды депчи. Кандай иш кетти андан бери мындай? Андан кийин Аламединский менен сүйлөшүптүр, бул жерди чечели деп. Кана ошол бир кагазыңыздарды көрсөтүп бериңиздарбы? Аламедингө жиберген, элдин арыз жазыптыр сиздерге, кайрылууга келиптир. Канча кайрылуу? Кана ошо жоопторун бериңиздерчи. Ноябрь айында кайрылуу болгон экен го. Маселени Если неме калыстык болсо, Улукбек, суббота 6-күнү чогуу баралы көрөлү ошол жерден. Жеринен. Эл чечиш керекпи? Эл өзү. Жок. Биз жардам бериш керек, биз. Аткаруу бийлиги анын ичинде жергиликтүү бийлик чечиш керекпи? Конечно. Же мыйзам чыгаруучу бийлик депутаттар чечиш керекпи? Ким чечиш керек маселени? Ким чечет буну? Арендага берген киши да. Жок. Сиз түшүнүп атасыздар, Арендага берген ал ичиндеги маселе. Көйгөй жаралып атат. 20 жылдан бери адамдар ошол балык чарба менен алышып келатыптыр. Балдар өлүп атат. Бул көйгөйдү дагы бир жолу айтып атам сизге. Эл өзү чечеби? Жергиликтүү бийлик чечеби? Же жогорку кеңеш чечеби? Жергиликтүү бийлик чечебиз буюрса. Ким чечет? Сиздер? Биз буюрса Аламединский губернатор менен чогуу чечебиз Аламединский. Качан буйруйт ошол? Буйруганы качан болот? 6-күнү жолугалбы? Жок, ал 6-күнү губернатор ал комиссия кылып атат. Комиссия. Биз да чакырып атабыз, биз да барабыз. Биз да элдин көйгөйүн айтабыз ошол жерден. 6-күнгө баралы биз администрациянын обязательно аким же курирующий зам же мен барам. Аламединский райондун өкүлдөрү менен жолугабыз, ошол жерден жеринен карап туруп, жеринен чечкенге аракет кылалы. Кантип чечесиздер? Ошо жеринен карап туруп чечебиз деп атпайбы? Буга чейин эмнеге караган жоксуздар? Сиздер карасаңыздар эле чечиле эмеспи? Аракет кылабыз чечкенге. Ошо буга чейин эмнеге карабадыңыздар? Чечкенге аракет кылабыз дедимби? Катты канча жолу жазыптыр сиздерге? Кат жок дедимби? Кат бар, сиздерге келген. Ал эмес МТУнун жетекчиси бизге сүйлөп берген. Биз акимиятка жеткизген, биз акимияттын комиссиясы түзүлгөн деп атабыз. Азыр бизге комиссиянын жыйынтыгын берип коюңуздар деп атабыз. Жок, комиссия создаваться этилген эмес. Анда МТУ бизди алдап койдубу? Аны билбейм мен, ал жерде болгон эмесмин да, уккан эмесмин.
Кылча Кылбекович кечээ бирок кайрылуу болгон деп айтты да, бардык жака эле кайрылуу болуп атат. Маселени качан кантип чечесиздер биз? Жооп алалы кетели. 6-күнү баралы. Мен маалыматтарды чогултайын. Мен сизге жана айтпадымбы? Менде азыр маалыматым жок экен. Эмнеге жок маалымат? Акимиятта кантип маалымат жок? Эми бул территория Чүйский район деп айтпадыкпыз. Биз Мурасордо конушун сурап атабыз. Мурасордо конушунда бассейн жок. Бассейн Чүйский район, Чүй областынын Аламин районунда жайгашкан. Ошонусуна байланыштуу эки район биригип туруп чечиш керек. Основном Аламин. Аламиндин канча чечет? Жеринен барып көрөлү да. Мен сизди айтып атпаймынбы, официально келе бериңиз деп. Жок, биз келгенде эмес, маселени чечсеңиздер деп келдик да биз. Ал 2 жума күтөбүз. Сиз азыр келдиңиз, мени көчөдөн кармап алдыңыз да. Мен маалыматты чогултуп туруп анан берейин сизге. Эмки жумада, наркы жумада, субботада жолуксак, андан биринчи, экинчи күнү кандай чечилип атат, эмне чечим кабыл алдык деген боюнча. Сүйлөштүкпү? Бүгүн мыйзам жол беребиз чечкенге аны? Ал бардык тарапты карайбыз да. Биз өзүбүздүн укугубузду карайбыз, алардын укугун карайбыз. Чечкенге, конечно, жооп берет. Хотя бы ограждениясын чоңойтобуз да. Ограждениясы болбойт байке, вообще жок кылыш керек. Үйлөрүбүз урап түшүп атат. Ал жердечи баары самочоккан баары суу келе берет да, туурабы? Көл болбосо да. Жок, башын Мурасордо ошо жана пруттар келгенин башын карасат, арык эле отпай, ошо арыкты башка нукка буруп коюп, башка жагына. Хорошо, карайлы ал жагында. Урматтуу көрөрмандар, мына күбө болдуңуздар, биз Бишкек шаарынын 1-май районунун акимиятынан маалымат алдык. Кабары жок, билбейт экенбиз. Карап көрөлү. Анан кийинки жумада жообун берели деген баягы эле жооптор. Эми 20 жылдан бери бул көйгөй бардык эле чиновниктерге белгилүү. Бирок чечим элдин турмушу, элдин көйгөйү канчалык аткарылып атат деген суроого булардын жооптору далил болот деп эсептейбиз. Эми мындан ары бул жагдай, бул көрүнүш чечилеби, чечилбейби, бул үчүн кимдер баш оорутат, келерки чыгарылыштарда дагы биз ал боюнча чагылдырабыз, жыйынтыгын сөзсүз түрдө көргөзөбүз. Ошол губернатор баш болгон акимият, ошол эле айыл чарба министрлигинин жыйынтыгын сөзсүз түрдө биз сиздерге алып чыгабыз, бар болуңуздар. Менин атым Адил. Фамилияңыз кандай болот? Вот. Шайхидинов менин атым. Адил байке, биз могу Мурасордодогу жагдай балыкчар боюнча чалбаттык эле да. Жергиликтүүлөр бизге кайрылып, ушул көп жылдан бери, 20 жылдан бери ушул маселени аягына чыкпай, ушул эми билесиз да, адам өмүрү, балдардын өмүрү баарынан кымбат. Анан жыл сайын 2-3 бала өлөт экен ал жакта. Сууга, балык чарбаганын суусуна чөгүп. Анан ушул боюнча сиз балык чарбанын ээси болуп каласызбы ошондо? Алло. Ошондо сиз балык чарбанын ээси болуп каласызбы? Жок, мен балык чарбанын өкүлүмүн. Өкүлү. Ошол балык чарбанын атынан ар кайсы органдарда балык чарбанын өкүлү болуп апарып жүрөм да иштерди. Адил байке, анда сизге суроо, бир-эки суроолорго тактап алалычы. Качан, кандай жол менен алдыңыздар эле бул балык чарбаны? Мындай кылалыбы? Сиз азыр могу телефон менен суроолорду бергениңиз кичине немерек болуп калат го дейм. Кат түрүндө болобу, запрос түрүндө болобу, биздин атыбызга кайрылбайсыңарбы? Анан биз сиздерге ошого жооп берели. Макул, жок, мен азыр бир-эки ушул балыкчар боюнча маалымат чогултуп атабыз да, анан ошону сизден тактап алалы дедик да. Бул жеке менчикпи? Кыскача маалымат айтып кетейин сизге. Бул жеке бир адамдын менчиги эмес. Жеке меники эмес, дагы бир башка бир адамдыкы эмес. Бул деген акционердик коом. Акционердик коомдо деген жанагы озерный айылы деп барбадыңызбы сиз? Ооба. Ошол озерный айылынын дээрлик жарымынан көбү ошол Чүй Кос балык чарбасынын акционерлери.
Ошол адамдар ээси деп айтсак болот да. Акционердик коом, сиз акционердик коомдор жөнүндө түшүнүгүңүз бар болуш керек деп ойлойм да. Эгер жок болсо, мыйзамдардан окуп, неметип, мындай билген адамдардан сурап көрсөңүздөр, ошол акционердик коомдо мисалы үчүн ошол канча адам болсо, ошонун баардыгы тең бирдей укукка ээ да. Адил байке, биз эми акционердик коом жөнүндө түшүнүктүү сураган жокпуз сизден. Биз билебиз ал акционердик коом эмне экенинчи. Бизге белгисиз болуп аткан жагдай бул жеке менчиктеби же ижарадабы деп ошол жагдайларын тактайлы деп атканбыз да. Жеке менчик. Сизге бир суроо берейинчи. Сиз именно ошол жанагы 5 жашар баланы чөккөн көл тууралуу маселе көтөрүп атасыңарбы? Жок, жалпы ошол Мурас Ордонун айланасындагы көлдөр боюнча. Жалпы көлдөр боюнча ал жерде өтө көп көлдөр бар. Өзүңүздөр көрсөңүз керек. Ал жерде ар кайсы көлдүн ар кандай ээлери бар. Ал жерде жеке менчик бир адамга таандык көлдөр бар. Акционердик көлдөр бар. Сиздердин акционердик коомдо анда канча көл бар ошол Мурас Ордонун айланасында? Ал боюнча сиз ошол өзүнчө жазуу түрүндө кайрылып көрүңүз бизге. Анан биз силерге негизи бул кандай десем, сиз конкретно бир көл жөнүндө суроо берсеңиз, могул көл силердикиби деп. Анан ошондо биз жооп беребиз. Мен сизге айтып атпаймынбы? Мурас Ордонун айланасында Мурас Ордонун айланасы толугу менен көл экен да. Анан ошол көлдөр канчасы сиздерге таандык, акционердик коомго таандык деп сурап атам да? Көп көлдөрүбүз, мен сизге так маалыматты айта албайм. Ал жерде биздин Мурас Ордонун тегереги эле эмес, Озерный айылында бар, Салкындын тегерегинде бар көлдөрүбүз. Түшүнүктүү. Анда Адил байке эмечи? Сизге мен дагы бир бирдеке түшүндүрүп коеюн. Сиздерди түшүндүм сизди. Сиздерди кайсы мамлекеттик органдар көзөмөлдөп же мындай ишмердүүлүгүңүздөрдү тескеп турат? Ар кандай жагдайда. Лицензия мисалы үчүн. Налоговый. Жок, аларды түшүндүм. Эч кандай лицензия, эч кандай берилбейт. Биздин иш аракети лицензируемый иш аракетке кирбейт. Анан сиз биздин ишмердүүлүгүбүз жөнүндө эмес, ошол көлдөр жөнүндө суроолорду берсеңиз, мисалы үчүн, сиз айтып атпайсызбы, балдар чөгүп атат депчи? Балдар чөгүп аткан маселени көтөрүп атасыз да? Ооба. Жылына ысык көлгө деле канча деген балдар, чоң кишилер деле чөгүп атат, мисалы үчүн. Анан жанагы 5 жашар баланын деле өлүмү боюнча ал бала сиз көрдүңүзбү кайсы жерге чөккөн? Ооба. Кайсы жерге чөктү? Көлгө чөктүрбү? Көлдөн чыккан сууга. Сууга чөккөн. Ооба. Көлдөн чыккан суу эмес, ал деген арык. Андай арык деген ар бир айылда эле бар. Тиги Исхак Масалиевдин көлүнүн ылдый жагына ошондон чыккан сууга чөгүптүр да? Мындай да, ал деген көлдөр, ал общий подпитывающий суулар, ал общий подпитывающий суулар да. Исхак Масалиевдикинен чыкса, значит, эми ошол кишиге барып сурап көргүлө. Ага чейин дагы 10 жаштагы бала. Анан андай арыктар толтурат, андай балдар деген 18 жашка чейин, балакатка жеткенге чейин ата-эне жоопкерчиликтүү болот балага. Сиз билесиз да аны, туурабы, мыйзам боюнча? Ооба. Анан бала барып туруп ысык көлгө же тиги чатыр көлгө же бир сууга чөгүп кетсе эле барып эле алды сууну кургатып салыш керек эмес да, туурабы? Же ошондой бирөө чөгүп кеткен сууну эле барып кургатып салыш керекпи? Адил байке, мына сиздердин ишмердүүлүк жөнүндө же ошол өлүмдөр болуп атканда, балдар өлүмү, ошол жакта жашоочулардын турак жайына коопсуздук жаралгандыгы же жалпы эле ошол сиздердин ишмердүүлүккө нааразы болгон элдин көйгөйү боюнча жергиликтүү бийликтенби же мамлекеттик кайсы бир органдан барып сиздерге кандайдыр бир өтүнүчпү же претензиябы, мындай талаппы койдубу же такыр текшерүү болгон эмеспи? Бул маселелер жөнүндө биз дайыма эле жергиликтүү эл менен иш алып барабыз. Жок, мамлекеттик органдар сурап атам да.
мамлекеттик органдардан ошол айыл өкмөтү болобу, акимият болобу, область болобу, биз постоянно иш алып барабыз бул тууралуу. Жок, сиздерге мындай бизде сууларда, көлдөрдө балдар чөгүп кеткен немелер болгон. Буга сиз туура айтасыз. Буга чейин болгон. Бирок ал маселелер көтөрүлгөндө акыр аягы ошол ата-эне ошол баланын жоопкерчиликтүү экенине келип такалып атат да аягында. Кичинекей баланы караш керекпи же төрөгөндөн кийин? Адил байке, эми бул боюнча талкуу кыла турган болсок, бул көп сөз да. Мисалы, мамлекеттик органдар, ошо жергиликтүү бийлик эгерде ошол жерге бала бакчаны куруп бергенде, балдар бала бакчада болуп, көлгө түшпөйт эле дегендей аргументтер чыга берет да. Анан эми сиз баланы ата-эне күнөөлүү, балдарды аркандап коюш керек же балдарды ошол жакта ата-эне кечке кайтарып отуруш керек деген нерсе жаралбаш керек да. Анткени калктуу конуштун атайын мыйзамда көрсөтүлгөн нормалары бар, кандай шарттарда калктуу конуш болуп эсептелет, калктуу конуштун жанында эмнелер болбош керек деген нормалар бар. Ошо сиздердин балык чарба канчанчы жылы пайда болгон ошол конуштарды сиз ошону тактап сурап көрдүңүзбү? Ооба, тактап көрдүк. 2005-жылы мамлекет тараптан токтом менен берилиптир да. Мыйзамдуу берилиптир. Баарысын мамлекет берген да. Бул көлдөр деген 1957-жылы салынган көлдөр. Ал көлдөр балык чарба болуп салынып аткан жылдары ошол эки азыркы конуштардын баардыгынын ордунда талаалар болгон. Анан кийин силер айтып аткан 2005-жылы элге таратылып бергенде канчалык мыйзамдуу экенин, бул жанагы водный сооружение деп коет, ошол закондо так жазылган жерлер берилбесин, строениялар салынбасын деп ошонун баары так жазылган. Бирок ага карабастан жергиликтүү немелер кандай эле? Бийлик. Жергиликтүү бийлик берип койгонуна ким күнөөлүү? Эми ошону тактап бийликтеп чыгыш керек. Ооба да. Биз эми айтып атабыз да, мисалы, буну эл барып басып алган жок, эл ал жерге отурукташып калган жок. Аны 1-Май районунун акимияты, Ленин районунун акимияты, Свердлов районунун акимиятынан атайын токтомдорду берип, врачтарга, мугалимдерге. Алло. Алло, кечиресиз, бирөө чалып калды. Эми мындай кылалычы, ошодоки жанагы комиссиянын корутундусун күтөлү. Комиссиядан, ошол комиссияга сиз келиңиз, сиз кирсеңиз керек. Биздин акыркы суроом болсун анда байке, сиздер колдонуп жаткан жерчи нормаларга туура келеби? Азыркы балык өстүрүү нормаларына, балыкты сактоо нормаларына туура келеби азыркы шарт? Тегерекчетин баарысы канализация, туалет, мындай санитардык нормаларга, талаптарга жооп бербейт да. Анан ушул нерсени көзөмөлдөп атабыз сиздерге. Кандай канализация, туалет? Эми балык чарбанын четинде эл жайгашып калган да, туалеттери бар да, ар биринин канализациясы бар. Анан ал балыктын өсүүсүнө туура келеби? Эми элдер жайгашып алып, анан туалеттерин ошо сууга көлгө чыгарып коюп атат дейсиңерби же кандай? Жок, эми ал жерде таасир этип атат да. Санитардык нормаларга туура келеби негизи? Балык өстүрүү нормаларына. Ошоңуз сиз айтып аткан элдин туалеттери ал кечүү жакында салынып алды. Азыр бирөө барып туруп, ошол көлдүн жээгине алып барып туалет кылып койсо, аны ким жооп бериш керек? Түшүнүктүү байке. Эми акыркы суроом, айланасын эмнеге тоспой атасыздар? Мындай курчабай, коопсуздук маселесин карабай атасыздар. Алло. Айланасын эмнеге курчап тоспой атасыздар коопсуздук маселесин? Коопсуздук маселесине табличкалар кирет. Эч жерде эч кандай андай требование жок, тозулсун деген. Демек тосконго деле кызыктар эмессиздерби? Сууга түшүүгө болбойт. Кызыктарда эмес да кеп. Аны деген көлдөрдү көрүп атасыз. Ал көлдөрдү тозгонго деле акча керек да. Жок, ээси сиздер да, ээси сиздер болуп аткандан кийин тосуш керек да анын четин. Жаш балдарды ким кой деп ким кайтарып отурат анын баарына? Мындай балдардын өлүмү сиздерге балаңызды сиз мындай да уксаңыз,
Балдардын өлүмү сиздерге мындай эме болуп атабы, мына оюнчук болуп атабы, кандай? Бизге кайдыгер, биз андай өлүмдөргө кайдыгер мамиле караган жокпуз. А эмнеге тоспой атасыздар? Дагы бир жолу түшүндүрүп атам. Мен сизге түшүндүрүп атам дагы бир жолу. Биз ал жерде тозуп алган күндө анын кое дейиш керекпи баланы төлөгөндөн кийин. Түшүнүктүү. Макул, рахмат байке сизге. Менин жеке оюм бул АО балык кыргызы Чүйскелек кос балык чарбасынын оюн неметпейт да, билдирбейт да. Ошону айтып коеюн дегем. Сиз өкүлүмүн деп бизге айтпадыңыз. Биз өкүлүбүз. Ошол кайсы бир жерлерде ошолордун кызыкчылыгын коргоп жүрөм деп айттыңыз го. Менин жеке оюм. Мен сизге да башында айтып кеткендегидей. Бизге сиздин жеке оюңуздун такыр кереги жок байке. Бизге сиздин жеке оюңуз кереги жок. Бизге ошол балык чарбанын өкүлү, балык чарбанын позициясын айтышы керек. Биз буга чейинки суроолорубуздагы балык чарбанын позициясын эгер чагылдырам десеңиз, анда жазуу түрүндө. Эми коомчулук өзү баалап алат. Коомчулук өзү талкуулап, коомчулук өзү аңдап алат. Сиздин жеке пикириңиз бекен же сиздин балык чарбаңыздын пикири бекен, эми коомчулукка салып коелу аны. Коомчулук баасын берсин, Главное, сиз жаздырып алганыңыз да ошол экени мен сизге заранее айтып коеюн дедим, анан. Макулуңуз. Мына урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз азыр Айыл чарба министрлигине келдик. Жогорудагы көйгөйдү, жогорудагы маселени чечүүнүн бир мүмкүнчүлүгү дал ушул министрликте турат десек болот. Анткени Айыл чарба министрлигинин балык чарба департаменти бар. Дал ушул департамент балык өстүрүү саясатын, балык өстүрүү жол жоболорун көзөмөлдөп тескеп тура турган дал ушул мекеме. Азыр кандай деп жооп беришет, эмне деп жооп беришет, министрдин же министрдин орун басарлары кимиси болсо дагы жогорудагы маселелерди кайрылганы айтканы келдик. Жүрүңүздөр. Жакшы. Улук мырза кандай? Ооба. Ооба. Биз сиздерге келдик эле. Азыр түштөнүү убакыт болчу. Түштөнүү бүтпөдү. Жаңы бүттү. Ошону эмне максатта келдиңиздер? Кандай? Сиз министрдин орун басары. Мен министрдин орун басары. Кире берелиби же? Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Биздин аты жөнүбүз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу. Эркин журналистпиз. Сиз министр, Айыл чарба министрдин орун басары болуп эсептелем. Атым Майыл, фамилиям Али Аскаров. Бул жак Мурас Орду жаңы конушунун тургундары. Мурас Орду жаңы конушу. Первомайский. Тегерек четиндеги балык чарбалар кимге таандык? Качан, кайсы орган тарабынан берилген? Бүгүнкү күндө алардын ишмердүүлүгүн ким тескейт? Мына ушул суроолорго жооп алганы келдик да. Жакшы болот. Балык чарба өзүңүздөр билесиздер. Балык чарба биздин Айыл чарба министрлигинин балык чарба департаменти деген бар. Башкача айтканда балык чарба багытындагы саясатты аныктай турган ыйгарымдуу укуктуу өкүл болуп, орган болуп, ушу балык чарба департаменти эсептелет бул. Башкача айтканда мыйзамдуу ушу балык чарба саясатындагы мыйзамдуу актыларды иштеп чыгат. Анан балык продукциясынын өсүшүнө элдерди ушу балык азыктары менен камсыз кылууга милдеттүү болгон мамлекеттик орган болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө сиз жана айтып аткан Мурас Ордодогу берилип аткан бөлмөлөр боюнча азыр мен тактап балык чарба департаментинин директорун да чакырайын ушул жерге. Ооба, азыр бул жак өзүн тааныштырып. Эдил Бешекеш, балык чарба департаменти директору. Балык чарба департаменттин суу чарба, айыл чарба министрликке байланыштуу тийиштүү. Сиздер айткан акционердик коомдун, ачык акционердик коомдун Озерный деген айылда жайгашкан балык чарба, ал жеке менчик чарба, бизге караштуу эмес мамлекетке. Балык чарба департаменти аякта бөлмөлөрдү ижарага бербейт. Алар өздөрүнүн пландары менен жумуштап барышат. Анан бүгүнкү күндө канча көлү бар, канчасын иштеп атат, канчасы жеке менчик сатылып кетти же өздөрүнүкү бар деп андай маалымат жок. Себеп дегенде жеке менчик чарба бизге маалымат бербейт. Алар жумуштарын өздөрү алып барышат. Кайсы жылдары ал жеке менчикке канча өтүп кеткен? Аны мен билбейт экенмин. Бул союз тараганда эле ошондой өткөн. Мен аны билбейт экенмин. Менде топ
так маалымат жок. Бүгүнкү күндө жеке менчик чарбаны текшерем дегенде тиешелүү улусат болуш керек. Ошонун негизинде барып текшерет. Эмне проблема болсо ошону текшерет. Адамдар качанга чейин өлө бериш керек? Жок, мындай кылачы. Жок, мындай кылачы. Мисалы, жок, элбешкеш. Эми азыр сиз мындай деп суроо атпайсызбы? Балык чарбасы көлмө керекпи же адамдын жашоосу приоритет болуш керекпи, бириктирип туруш керекпи деген маселе коюп атпайсызбы? Мен биринчиден ошо араңыздарда болсо көңүл айтам. Алла Таала мындай кырсыкты ата эненин башына бербесин деп тилек кылат элек. Көңүл айтам. Биринчиден. Экинчиден көлмө керекпи, кереги жокпу деген маселе бул азыр электр энергияны токко тартып алып, эгер адам каза болуп калса, ошо электр энергия керекпи же адам керек, адамдын жаны керекпи дегендей болуп калып атат да. Бул эми Союз кезинде курулган көлмө, Союз кезинде бери иштеп келаткан көлмөлөр, ошондой эле азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биздин элдерди тамак аш менен продукция менен камсыз кылуу биздин түзмө-түз милдетибиз, биздин ошого жүргүзүп аткан саясатыбыз. Балык азыктары да адам затына керектүү продукт болуп эсептелет. Эми суу да бул өтө оор окуя, кички бала каза болгонуна жаткан жер жайлуу болсун. Эми мындай да баарыбыз үй бүлөгө, тартипке, баланын коопсуздугуна мен өзүм жооп берем. Туурабы, өзүм үй бүлөгө. Чарбаны алып барган киши өстүргөн балыгына, берген жемине, балыктын сапатына, ошо балык өстүргөн чарбанын кожою жооп берет. Туурабы? Ар бирөөбүз өзүбүз жакка жооп беребиз. Бул кырсык, бул өтө оор да, ооба. Ал үчүн ата эне жоопту. Сөз түрүндө биринчи түрдө мен үй бүлөнүн атасы болгондон кийин мен жооп беришим керек. Туурабы? Чарбада туура эмес кылынса, коопсуздугу болсо, туура эмес эметилсе, ал жооп бериш керек. Эми ошондо эки тарапта жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө балык чарба керек. Керек. Балыкты адам баласы жеш керек. Жок, сиз мындай койбоңуз. Ушу балык чарба үчүн ошол жакта жашаган элдер өпкөсүнөн пневмония болуп, мына кичинекей балдар чоң электер өлүп калып атышат. Түшүнөсүзбү ошону? Мен аны жакшы түшүнүп атам. Ошо элдер өлөсүн, балыктар андан кете берсин да жашап. Элдер өлөсүн, жылына бирден экиден бала өлсүн, пневмония болуп. Азыр мындай кылат. Түздөн түз кызматта иштеген же ошо балык чарбаны иштеткен киши күнөөлүүбү? Мен жооп бердим да. Мындай кылалычы. Биз өзүбүз биринчиден карашыбыз. Сиздердин мекеме органбы же ишканабы? Мекеме да. Органбы деген кандай? Мамлекеттик органбы? Сиздердики же ишканабы? Мекеме да. Орган деген бул орган деген сиз азыр текшерүүчү, контролдөөчү орган дегенге муктап атат. Мындай да. Мекеме деген бар. Мамлекеттик орган болуп айтылат, мамлекеттик ишкана болуп айтылат. Жок, орган деп айтылбайт. Мекеме деп айтылат, ишкана деп айтылат. Ишкана чарбачылык менен алектенет. Мекеме деген бул жалпы укуктук ченемдик нормативдерди иштеп чыгат. Биз мекеме болуп чыгабыз. Мекеме болсо укуктук ченемдердин сиздер тескечтерби? Булардын биз иштеп чыгабыз да. Мамлекетке караштуу балык чарба департамент келишим түзүп, колдонууга балык өстүрүүгө берген чарбаларды биз көзөмөл кылып турабыз. Биз жана мен башында айтып атам, атайын өкмөттүн реестри бар. Ал жакта рейестрге бекиген перечень деп коет, тизметтер бар. Ошо көлмөлөргө булар ошолорго уруксат кагаздарын келишимдер түзөт. А жеке жактарга биз эч кандай десем, текшерүү, башка иштерди жүргүзө албайбыз. Анан келишим түзгөндө сиздин сөзүңүзгө жараша биз сөз түрүнөн жазабыз. Бул көлмөдө, балык өстүргөн көлмөдө мисалы машина жууган болбойт. Килем жууган болбойт. Сууга түшкөнү болбойт деп. Балык өстүрүүгө болот. Табличкаларды илиш керек деп. Анын баары бар. Салыгын төлөш керек деп анын баары. Укугу дагы бар, милдети дагы бар. Сиздер көзөмөлдөйсүздөр. Санитариясын дагы. Эми аны өздөрүбүз биз келишим түзүп биз бергенден кийин бизге көзөмөлдөйбүз. Балык чарба департамент колдонууга берген көлмөлөрдү нормаларга жооп бербесе, келишимдерди жокко чыгарабыз. Аны балык өстүрүүгө бербейбиз. Буга чейин канча
балык чарбаны жокко чыгардыңыздар келишимдерин нормага туура келбейт деп. Же баары туура келип атабы? Туура келбегендерди чыгарып атабыз. Ал боюнча жыл сайын мониторинг жүрөт. Жыйынтыгы соттун чечими менен келишимдер жокко чыгат. Биз сизге так суроо берип атабыз. Мен сизге жооп бердим. Мен сизге ачып бербейм да. Мен канча келишимди жокко чыгардым да. Беришиңиз керек сиз. Эмнеге мен сизге? Сиз кимсиз? Мен сизге бергенде отчетту. Бул не Сиз деген? эмне прокурорсузбу? Не деген? Канча келишимди жокко чыгардың? Канча келишим жокко чыкты бүгүн? Канча талаптар бузулду ал жерде? Балык чарбанын баарысы талаптарды аткарып атыптырбы? Сиз бир эле маселе менен келдиңиз. Мурас Ордодогу жайгашкан балык чарбанын көйгөйү менен. Мен ошо боюнча сизге жооп берип атам. Мен ошону жооп берип атам. Бул жеке менчик чарба деп атам. Аны барып текшерип, көзөмөл кылып, аныктамаларды жазып, же предписанияны берип, жумушту алып бара албайм. Себеп дегенде ал жеке менчик, мен анын укугум жок. Биз сизди өзүңүздүн функцияңызга ылайык суроо берип атабыз. Ошо балык өстүрүүдө атайын нормалар сакталбай, сакталып аткандыгын ким карайт? Мен карайм аны. Мен ошону сурап атам сизден. Мен сизге дагы бир жолу кайталап коем. Мурас Ордодогу жайгашкан көлмөлөрдүн санитардык абалын мен карай албайм, мен карабайм. Мен санитардык нормасын сураган жокмун. Балык өстүрүүдөгү шарттар бузулса карай албайм. Себеп дегенде мен укугум жок, жеке менчик чарбаны барып текшергенге карайт. Сиздер эмнени карайсыздар? Балыкка кандай жем берет мен карайм. Балык эмне жеш керек? Кандай шартта өсүш керек, чынбы? Жок. Балыкты кайсы түрү балыкты салса болот. Бир көлдөн башка көлгө. Балыктын түрүн, суунун сапатын, кандай жем жейт, кантип өсөт деп, ошонун баарын биз карайбыз. Кийинки суроо. Балык чарбанын тегерегинде айланасы бүт толуп элек, канализация өтүп атат, акы чикирдин баары түшүп атат. Бул талапка жооп беребиз? Конкретно кайсы көлдүккө? Балык чарбада жана мектептин жаны. Депутат Исхак Масалиевдин балык чарбасы. Кайсы мектеп? Мурас Ордодогу. Мурас Ордону биз барып текшерген эмеспиз, текшере албайбыз. Себеп дегенде барып текшергенге укугум жок меники аяктык. Ал жеке менчик чарба. Толугуңуз азыр сиз айтып аткан көлдөр ал жеке менчик. Аны барып текшере албайбыз. Текшере албайбыз. Азыр. Майыл Аскарович, эми мындай кылалычы. Мамлекетте укуктук ченемдер, мыйзамдар бүгүн ушул көйгөйдү чечкенге жол бербейби? Эмне кайсы көйгөй болуп атат? Кайсы көйгөйдү айтып атасыз? Сиз азыр көйгөй деп жана баланын көйгөй мындай болуп атат, мына. Чөгүп кеткен. Жакшы эстеп алыңыздарчы, көйгөй мынау болуп атат. Бул ата-энелер, бул жакта 2000ге жакын түтүн бар Мурас Ордодо. Тегерегинин баары балык чарба. Тегерек балык чарба. Айланасы куруп. Тегерек үй да. Сиз дагы картаны эгер барбасаңыз, мен айтып атам, барбасаңыз картаны ачып дагы бир карап коюңуз. Мурас Ордонун конуштун тегерегинин баарысы көл. Адамдар ал жерде бир өзүнчө арал болуп калыптыр. Бишкектин бир аралы деп эле ат коюп коюш керек экен аякка, Мурас Ордо деп эле. Эми ал жерде адамдарга мамлекет тараптан мыйзамдуу баарысына токтом менен жерди берип турак жай үчүн мамлекет берип атат. Булар басып алган жок. Баары токтом негизинде жерди алып конуш кылып атат. Конуштун тегерегинде балык чарба, суу, ар бири өзүнүн каалагандай ал жакта бизнесин кылып атат экен. Эми бул жерде көйгөй жыл сайын 2-3 бала ал жерде каза болуп атат. Адам өмүрү, анын ичинде балдардын өмүрү, мына эжекебиздин баласы 10 жаштагы баласын жоготуп атат мына адам. Жалгыз баласы экен. Мамлекеттин ушул айыл чарба департаментинин балык чарбасынын башчысы айтып атат, бул жерде бизге балыктар керек. Керек экен, бирок моундай конуштун тегерегин балык чарба кылбай башка жактан альтернативдик жолдорду, башка жерден жер берип же башка жака assa болбойбу? Же ошол адамдарды көчүрсө мындай бир жол барбы, бир мыйзам барбы мындай? Кантип ушул көйгөй чечсе болот мамлекет? Эки тараптуу буякта жоопкерчилик болуш керек. Эки тараптуу. Жашаган, ошол жакта жашаган кишилер, чарбачылыкты апаргандар. Экөөнүн тең нормалары бар. Үйдү каалагандай салбайсыңар да. Туурабы?
өзүнүн нормасы бар үйдү салар. Сиз бизге урматтуу балык чарбанын башчысы. Мен жооп берейин да. Сиз архитектор эмессиз. Сиз өзүңүздүн функцияңыздагы суроого жооп бериңиз. Сиз ал мамлекеттин курулуш тармагындагы саясатка башыңызды тыкпаңыз. Биз сизге так суроо берип атабыз. Көл турган жака үйгө салганга, үйлөрдү салганга уруксат керек болуш керек. Ким берди аны? Эл кылган жок да. Өзүнүн нормалары бар. Биз захват кыла алабыз. Эл кылган жок деп атабыз. Захват кылдыңар деп айткан жок. Мен айтып атам. Көлдүн жанына үй салганга болбош керек. Уруксатты ким берди? Кандай салынды? Ошону тактап ошону белгиле да. Ал 2005-жылы Улук мырза 2005-жылы бериптир мамлекет. 2005-жылы берсе, ал рыбкос канчанчы жылы салынды? 63-жылы салыныптыр ал. Эми анда рыбкос коңшунун жанына келип жайгашкан жок. Рыбкостун жанына үйлөрдү берди. Бирок берип атканда ушул көйгөйдү кантип чечебиз деп атабыз. Шашпаңыз. Мен деле айтып берейин да. Ошо берип атканда деле айтышты да, момундай талап менен салыш керек деп. Биякта суу бар. Аны биз жаба албайбыз деп. Мисалы, туурабы? Эки тараптан деле жоопкерчиликтер бар да. Дренаж деген бар, жана башка жумуштар деген бар. Мамлекеттин эми сиз ушунча айтып калдыңыз, мамлекеттин өзүнүн функциясы бар. Жергиликтүү бийликке алардын мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттери бар. Кандай ыкма менен ушуну чечсе болот деп биз сиздерге келип атабыз. Эми аны Айыл чарба министрлиги момундай кылып көчүрүп коюш керек деп эч качан сунуш бере албайбыз. Жанагы департамент директору айтып кеткендей, бул рыбкос 63-жылы салынган. Андан кийинки үй салганга ким укук берди, ким уруксат берди, ага биз жооп бере албайбыз да. Ага үй салганда дагы Айыл чарба министрлиги жооп уруксат берген жок да. Ал жака үйдү салганга. Туурабы? Уруксат берген үчүн жашап атабыз да. Жок, Айыл чарба министрлиги, мисалы сиздер салып аткан үй жашап аткан жериңиздер, сиздер жашаганга чейин 63-жылы. Эми мындайда мен ушу түк түшүнбөйм да, шу чиновниктер ушундай. Биздик эмес. Ой, бизге тиешеси жок. Ой, биз карабайбыз аны дейсиңер да. Силер мамлекеттик кызматта отурасыңар. Силерге көйгөй жаралып келип атат адамдар. Силердин балык чарбаңар 63-жылы түзүлүптүр. 2005-жылы элге буяктан участок берип койсуңар. Үйлөр курулуп калыптыр. Эми экөөсүн бирөөсүн тандагыла кантесиңер деген суроо чыгып атат да. Азыр улук бирөөнүн кайгысы менен мындай пиар кылбаш керек. Пиар эмес. Пиар эмес. Азыр мисалы маселени чечкиле, эч ким келбейт бу жерге. Жок, силерге канча жолу кайрылып атат? 2 жыл, канча жылдан бери кайрылып атат айыл чарбасына. Бул жерде ойноп турган жерибиз жок. Бул жерде мамлекетке кызмат кылалы деп. Кана кызматыңар? Мына азыр сиздер айтып аткан мисалы бала каза болуп калды деп атасыз. Сиздер аны бетиңизге кармабыңыздар да. Биз аны ошол жерде курулуш кылып атканда биз салдырдык bu үйдү. Аны күнөдү бияка жумшап алат деп атасыз. Маселе мында болот. Биз уруксат бербейбиз, силерден уруксатты эч ким сураган жок. Силер уруксат бербейсиңер. Курулушка өзүнүн мамлекеттик органдар бар. Биз силерге айтып атабыз. Азыр бизде эле балык чарба департамент силерде болгон үчүн, айыл чарба багытында силер ошол балыктарды мамлекетке камсыздап берип аткандыгыңар үчүн силерге келип балык чарба болуп атат ал жакта. Көлчүк болуп атат. Айыл чарба багытында жер болуп атат. Ошону маселени эми чечкенге бир жардам бергиле деп келип атат да. Туура. Эми азыр маселени чечиш үчүн биз азыр көлдүн баарын көчүрүп кетебиз дей албайбыз да. Көчүрүп кете албайбыз да. Мыйзам барбы бир? Кандай кылып чечсе болот? Эдилбешевич айткандай эки тараптын жоопкерчилигин алыш керек. Ошо жерде балдарыңарды аркандап койгула деген жоопкерчилик бар. Ошо жерге жанагы балдар канча метрге чейин ойнош керек, канча метрге чейин жүрүш керек, көл жээгине барыш керекпи, знактарды коюш керек. Талап деген бар да. Ошону бар соблюдать этип жашаш керек да. Департамент барбайм деп койду. Кандай департамент? Жок, ага башка көзөмөлдөөчү органдар бар да. Башка инспекция да? Инспекциялар жана талаптарды коет. Кайсы инспекция коет? Ошон экологиялык коопсуздук. Экологиялык коопсуздук деген. Бүгүнкү көрүнүш жооп береби балык чарбага нормаларына? Бул салынгандан бери бүгүнкү күнгө чейин жооп берет. Турат да. Эч өзгөрүлгөн жок да. Тегерегинде эле турак жайлар, жеке менчик үйлөр салынып калды. Туура салындыбы? Канализациясы барбы, жокпу? Бул башка маселе. Дренажы барбы, жокпу? Бул башка маселе. Биз сурап атабыз. Кайрадан сурайм. Азыркы көрүнүш балык өстүрүүдүн нормаларына туура келеби? Мына сиз көзөмөлдөгөн тармагын сурайлы. Азыркы нормалар ошо жакта салынган үйлөргө дагы туура эмес деп туура келбейт. Мен сизге так суроо берип атам. Жок, мен сизге так суроо берип атам. Эгерде нормага туура келеби, келбейби деген сөзгө
Бул межбүздүн комиссия, инспекциялар, тиешелүү уйгарым укукту бар органдар бар текшерип, ошолор заключение бериш керек. Бүгүн бул жерден Эдил Бейшекович келет же келбейт? Колмой отуруш керекпи? Анда эмне үчүн бул киши кайра жазгыла, арыз жазгыла деп атат. Мына бүгүнкү отурум протоколдошсун, ошо протоколдун негизинде сиздер комиссия түзүңүздөр. Сиздерге эмне тоскоол болуп атат? Эми азыр сиздерге айтып атабыз. Муну протоколго түзүңүздөр, мына протоколда түзбөдүңүздөр. Протокол түзбөдүңүздөр. Каяктан билесиз түзбөй атканыңызды? Кана түзүп атканы, ким түзүп атат? Сиздин оюңузда протокол кандай түзүш керек? Балким мен запись кылгандан кийин запись кылып, анан ошол запистин негизинде түзсө болобу? Жок, протокол алып отуруп, кагаз менен алып. Жок. Кана бере аласызбы копиясын? Жок, биз жазгандан кийин беребиз да. Неге? Кайакта көрсөтүлгөн? Жазгандан кийин качан алып кетсек болот? Биз оформить этиш керекпи биринчи? Качан алып кетсек болот? Иши салсаңыз болдубу? Протоколго катышуучулар кол коюлуу. Азыр протоколдош керек эле. Кол коюп атат тигинеки кыздар кол коюп атат. Фамилияларын жазылып атат. Азыр мындай кылалы, анда бүгүнкү азыркы отурум, муну сизге арыздын кереги жок бекен? Протокол кылсак? Керек. Мен 2 жол айттым, дагы бир жол 3-үнчү айтып коеюн. Арыздын негизинде гана мезгит комиссия түзүлөт. Келдиңби? Бул кызматкериңиздер мындай жарандардын кайрылуу маселесин түшүнбөйбү кандай? Мен протокол жетишсиз болот турбайбы? Арыз жазышыбыз керекпи? Сиз жакшы түшүнөсүз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Сиз дагы бир жолу кайталаганыңыз Мезгит комиссия түзүү үчүн ичине архитектура киргизиш, ветеринариядан, экологиядан жана башкаларды киргизип туруп комплекстүү түрү караш үчүн ар бир мекемеден адисти чогултуп туруп барып текшерүү жүргүзгөнгө сөз түрүндө уруксат алыш керек. Сөз түрүндө. Ал жарандардын кайрылуусунун негизинде болот. Ошон үчүн 3-үнчү жолу кайталап атам, айнынайындар. Арыз биз эми кайра сиз түшүнбөсөңүз биз кайра кайталап мындай бизди кыйнабаңызчы. Сиз мен сизди кыйнаган жокмун. Сиз азыр айтып атабыз. Биз азыр айтып атабыз сизге. Урматтуу балык чарбанын башчысы, протокол деген бул арыз болуп эсептелет. Протокол деген бул жыйындын мыйзамдуулугу дегенди түшүндүрөт. Жарандардын кайрылуусу бул арыз болуп эсептелет. Урматтуу балык чарбанын башчысы, ошол протоколдун негизинде протоколго таяп туруп сиздер комиссия түзгөнгө негиз болот. Ошону айтып атабыз биз, кайра айтып атабыз. Сиз кайра эле арыз дейсиз. Арызга протокол арыз болуп эсептелет. Азыр баарыбыз кол коюп беребиз. Телефонго жазбадым. Катышуучулар ошону негиздеме кыласыздар дагы жарандардын кайрылуусунун негизинде комиссия түзүлдү деп туруп кат жолдой бересиздер. Негизи шарттасы болуп ушундай болуш керек болчу да, анан мындай эле кол коюп койдук да. Жок. Иши протоколго кол койсо көрсөңүз болдубу? Протоколду көргөн жокмун азыр. Комиссия түзүлүп аткан болду да ошондо. Комиссия түзүлбөдү. Жок, катыша алды биз дагы. Комиссия? Жок, чыгарабыз. Тыюу салбайт так комиссия. Эми комиссия чогулганда ошол жерде эрежеси бар. Балким ошо силердин үйгөргө барабыз. Силердин ошо жактагы кайсыл үй канчалык прутка жакын салынып калды, ошону баардыгын көтөргөнгө туура келет. Ошолор үйүңөрдү бузабыз деп койбойсузбу? Эмнеге бузабыз? Сиз ошондой кылып атасыз. Азыр силердин үйүңөр канчалык мыйзамдуу экен, ошону да карайбыз биз деп атпайсызбы? Эми андай бурмалап атат. Сиз бурмалабай түз эле айтып атам мен сизге. Ошол жерде реалитеттен көрүш керек. Рабочий партия сүйлөшөлү. Протоколго кол коебузбу кимге? Байке. Тизмеге катышуучулар номер телефона. Протокол кайда? Протокол ушул экен. Жок, протокол тиркелет. Протокол гана өзү. Бизге полный видео материалды берсе жакшы болот эле да. Дегенде протокол гана протокол. Мен түшүндүрөйүн сизге. Мен өзүм астында жандарга алып кеч келип калдым да. Видео материал сурайм, ошо видео материал ичинде протокол жазылып туруп, ушул тиркелип туруп, анан арыз жазайлы. Түшүнбөдүм. Могу жерге азыр өзүңүздүн аты жөнүңүздү баардыгын эжелерин колдоруп койсоңуздар, бул протоколго тиркелет. Протоколдун өзү кана? Протоколду азыр видео материалдан чыгарып протокол жазабыз азыр. Кайдан чыгабыз? Вопрос жок. Бул жерде протокол жазылат азыр. Мен просто өзүмдүн кайсы видео материалдан? Сиздерден алсак болобу видеону? Биздин видеодон алып протокол түзөйүн деп атасыңарбы? Азыр бериңер. Жана мыйзамдуулукту өтүп аткан адисиңер. Ол жерге жана жазбагандар сузан жөн эле кол коюп койсуңарчы, ошол эле. Мен аны түшүндүрөм бар этабын. Жок, протоколду кантип түзөсүңөр деп атабыз. Түзөбүз протоколду. Каяктан түзөсүңөр? Мен Абдулла таанышып биринчи. Мен колумду калдырган катчысы болом. Сиздер бияка кирип атканда, байке тартып эле койсок болобу? Жок эми, жок эстесиң. Бияка кирип атканда мен жарандарды кабыл алып отургам астындачы, биринчи этаждачы. Мен сизде кирбегенин көрбөй калыптыр. Мага звонок түшкөн үчүн жарандарды кетире албайм да. Кетип калып бияка келе калыш керек. Жок, мейли эми. Протоколду
негизи ушул тармак жактан, балык тармак жактан келгендердин орун басуулар өзүнүн функциялары бар да. Малярская чимна балык чарбаны көрүп өтүп. Животный оттордон бирөөнү чакырып туруп, ошол моментте отургузуп коюш керек болчу. Келгенде сразу, ошо келгенде айтсаңыз болот. Биз айттык да, протокол жазыла дегенбиз. Ким жазып атам деп айттылар ошондо протокол. Жазып атышат деген бир кызды. Сиздер деле көргөнсүз, мен кеч келдим. Жок, силерде айткан жокпу, бир кыз отурган. Ал жазып атпайбы? Келди, ал аягында эле келди. Ал келип кетип калдыбы? Жок, отурду жана силердин жаныңардагысчы, бирок ал деген аяктап калган эле силердин астыңардагы таш. Жок, эми эмнени айтайын деп атасыз, айтсаңыз. Мен айтайын, ошол кыздар чакырган животный отур протокол жазыш керек болуп сүйлөп аткан сөздөр. Негизи эң башында силер киргенде эле бул жерге протоколду чакырыш керек болчу. Жок, жазылыш керек. Биз да ошону айттык эми. Жок, эмне кыласыздар эми? Азыр мындай кылабыз. Азыр балык чарбанын директору менен киребиз, барабыз. Бүгүнкү азыркы ситуациялык моментте кеч келип калган көп нерсе укпай калдым. Конкретно ошол жерден арыз жазып, арыздын ичине открыто эле жазып, бизди мүчө кылгыла. Деп эле бүт баалар фиксация кылдырып, сиздин көзүнчө бул документти каттатабыз. Бир катын, ошо арыздардын каттарын сразу копия катарып, печать коюлуп коюп, баарыңыздарга бет таратып берем мен. Ошол арыз менен дальше. Протокол жок болуп калды ошондо? Жок, протоколду мен айтпайм. Мен астында мен ошон үчүн билбей калбадымбы. Мен кеч келип калбадым, астынан чыгып. Билбейт да мен протокол жазып атканын көрбөй калдым мен. Жок, протокол эмне кылабыз азыр? Протокол жазыш керек да ал боюнча. Бүтүп калды да жыйын. Ошол атпайбы, жыйын башталганда жазып башташ керек болчу деп атпайбы. Мен билем аны жазыш керек. Ким жазган жок, эмнеге жазган жок, бул уже мага вопрос эмес да. Бияк чыгыш керек болчу, бияк чыгыш керек болчу. Биз чакырышыбыз керек ошондо. Жок. Бияка кирдиңер да. Эми эмне кылабыз азыр? Эмне кылалы? Не кылалы, азыр протокол мен эже чакыртпайм. Жок. Биз жактан жазыш керек болчу. Азыр не кылалы ошондо айткыла. Азыр деген конкретно ошол протоколду жазып аткан кишини жана кыз дедиңизби, ошону чакыртайын. Ал жазып туруп, полный протоколду айтар, ошо видео. Ал жазган жок. Силердин астыңарда эле кирди. Не болот эми азыр? Азыр жүрсөңүз кыз барайчы, жүрүңүздөр. Ал жерде отуруп. Туруңузчу, чыкпайынчы ал жерде. Не болду? Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой Айыл чарба министринин орун басары, ошол эле учурда департаменттин, балык чарба департаментинин башчысынын жообун уктуңуздар. Мына ушундай элдин көйгөйү, ал жактагы жашоочулардын, адам өмүрү, анын ичинде өзгөчө балдардын өмүрүнүн коопсуздугуна коркунуч жаралып аткан акыбалды айталы, ошолорду түшүндүрөлү, ушуну көйгөйдү чечүү жолдорун сурайлы деп келсек, өзүңүздөр көргөндөй жоопту узатты. Муну менен биз эмнени айтабыз? Бүгүнкү күндө ушул балык чарба департаменти, Айыл чарба министрлиги бул коопсуздук эң башкысы бул адам өмүрү, балдардын өмүрү болгон маселеде алардын жүргүзүп жаткан алардын миссия максаттарын мындай көргөзүп койду да. Эми биз бул боюнча кандай жыйынтыктар чыгат, эмне иштер жүрөт, качан ошол жактагы элдин көйгөйү чечилет, биз ал чекит коюлмайынча микрофонубузду көтөрүп дагы буларга далай келет экенбиз деген ой менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Биздин баракчага катталып, пикир жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин баардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланышып берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.